Кечээ кечки саат 6 чамасында Ош шаарынын Кол өнөрчүлөр көчөсүндөгү үйлөрдүн биринен өрт чыккан. Жергиликтүүлөр өрт башталганда эле тез жардам унаасын жана өрт өчүрүү кызматын чакырган. Ал арада адамдар топтолуп 30га жакын адам өрт чыккан үйдүн жанындагы каналдан чакалап суу ташып, отту өчүргөнгө аракет кылышкан. Өрт өчүрүү кызматы 25 мүнөттө келип, өрттү толугу менен өчүргөн. Өрт өчүрүү кызматынан 3 кызматтык унаа тартылган. Кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген жок. Кечээ Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жалал Абад облусундагы майлуу суу лампа заводунун иши менен таанышты. 1700дөй жергиликтүү тургунду иш менен камсыздаган заводдо ушул тапта лампанын ондогон түрлөрү чыгарылат. Кытай жана Түркия өндүрүшүндөгү лампалардан айырмаланып, майлуу суу лампасынын сапаты жогору экендиги аныкталган. Заводдун жетекчилиги маалымдагандай, алар мамлекеттик колдоого муктаж. Учурда эски өндүрүштөгү лампалар рыноктун суроо талабына жооп бербей калды. Андыктан заводдогу жабдууларды реконструкциялоо зарылчылыгы бар. Ал үчүн жалпысынан $7,5 миллион акча каражаты керектелет. Буга чейин заводко Кыргыз Орус фондунан насыя алуу аракети болуп, андан натыйжа чыккан эмес. Кыргызстанда алимент төлөөдөн баш тартып издөөдө жүргөндөрдүн сүрөтүн жана жеке маалыматтарын жарыялоо чечими кабыл алынды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш тарабынан 26 июнда кабыл алынган мыйзамга өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Ал өлкөдөгү эне жана баланы коргоого багытталгандыгы айтылат. Билдирүүгө ылайык, бул үчүн качып жүргөн алиментчилердин электрондук базасы түзүлмөкчү. Эгер ал таптырбай жүргөн болсо, үстүнөн жазылган арыздын негизинде анын сүрөтү менен маалыматтары сот департаментинин сайтына жарыяланат. Карызынан толук кутулгандан кийин сот аткаруучунун демилгеси менен аталган жаран тууралуу маалыматтар базадан өчүрүлөт. Тийиштүү мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирери белгилүү болду. Бишкек шаарында Lexus үлгүсүндөгү автоунааны урдоого шектүү жарандар кармалышты. Бул туурасында Бишкек шаардык милициясы билдирди. 26 июлда 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жаран автоунаасын урдап кеткендигин айтып арыз жазган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 25 жаштагы жана 29 жаштагы жарандар шектүү катары кармалды. 1 май райондук сотунун чечими менен алар 2 айга камакка алынды. Тоң районунун Үч Коргон жайлоосунда Салбурун фестиваль өттү. Фестивалга чет элдик жана ички туристтер күбө болду. Иш-чарага жалпысынан 300дөй адам катышып, бүркүт салуу, ителги салуу, жаа атуу, өңдүү бир катар улуттук оюндар боюнча мелдештер өткөрүлдү. Салбурун өнөрүн элге жайылтууга кошкон салымы үчүн айрым катышуучуларга ыраазычылык барактары тапшырылды. Иш-чара Тоң районунун мамлекеттик администрациясы, Тескейжек этно-маданий туризм дестинациясы, Салбурун федерациясы менен биргеликте уюштурулган.